Саламатсыңар балдар. Экологиянын негиздери жана Кыргызстандын географиясы боюнча онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү числону коюп койгула 31-март деп. 5-чи лекция тема Кыргызстандын саясий географиясы. Биринчи подтемабыз географиялык абалы, административдик аймактык бөлүнүшү. Экинчи подтемабыз мамлекеттик түзүлүшү, ыйык белгилери. Жана 3-чү подтемабыз расмий тилдери, улуттук валюта. Бул Кыргызстандын географиясын силер мектеп программасында дагы өткөнсүңөр. Бирок бүгүн дагы бир сыйра кайталап өтөбүз. Биринчи подтема боюнча Кыргызстандын географиялык абалы. Кыргызстан бул расмий аталыш боюнча Кыргыз Республикасы. Буну баарыбыз эле билебиз, Борбордук Азиянын түштүк чыгышында жайгашкан мамлекет. Өлкө түндүктөн Казакстан, батыштан Өзбекстан, түштүк батыштан Тажикстан, ал эми түштүк чыгыштан жана чыгыштан Кытай менен чектешет. Борбор шаарыбыз Бишкек шаары. Калкы жана аянты боюнча эң ири шаар. Территориясы 199.951 километр. Чоң шаарлары Ош, Жалал Абад жана Каракол шаарлары болуп эсептелет. Бул жерде географиялык абалы көрсөтүлгөн жана чек аралары көрсөтүлгөн. Жогоруда мен силерге бир сыйра айтып өткөн мамлекеттик чек аралардын узундугу 4508 километр. Жана түндүктө Казакстан менен 1113 километр, батыштан Өзбекстан менен 1374 километр, түштүк батыштан Тажикстан менен 972 километр, андан кийин түштүк чыгышта Кытай менен 1049 километр аралыкта чектешет. Республиканын чек аралары негизинен табигый чектер, же болбосо тоо кыркалары, дарыялар жана түздүктөр менен чектешет. Административдик аймактык бөлүнүшү. Кыргызстан 9 административдик аймактан турат. Баарыбыз эле билебиз, 7 областтан турат, 7 област 2 чоң шаар кошулат. Бишкек шаары, Ош шаары, Баткен областы, Жалал Абад областы, Нарын областы, Ош областы, Талас областы, Чүй областы жана Ысык көл областы. Областтык борборлор Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ош, Талас, Каракол. 40 административдик районго бөлүнгөн. Райондор болсо 435 айыл өкмөтүнөн турат. Мындан сырткары Кыргыз Республикасында 31 шаар бар. 1913 жылы 3 шаар болгон, 1972 жылы 15 шаар жана 35 шаар тибиндеги айыл болгон, 1976 жылы 17 шаар, 32 шаар тибиндеги айылдар болгон. Бул жерде административдик аймактык бөлүнүшү жана аймактар жана көз карандысы шаарлар көрсөтүлгөн. Биринчи Бишкек шаары, экинчи Баткен областы, үчүнчү Чүй областы, төртүнчү Жалал Абад областы, бешинчи Нарын областы, алтынчы Ош областы, жетинчи Талас областы, 8-чи Ысык көл областы жана 9-чу Ош шаары болуп эсептелет. Мамлекеттик түзүлүшү. Кыргыз Республикасы эгемендүү демократиялык принциптерге негизделген укуктук мамлекет. 1993 жылы 5-майда көз карандысыз мамлекет катары биринчи жолу Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликти бүткүл эл тарабынан шайланган мамлекеттик башчы Кыргыз Республикасынын президенти башкарат. Кыргыз Республикасынын президентин баарыбыз эле билебиз, Сооронбай Жээнбеков. 24 ноябрда 2017 жылы шайланган. Иштөө мөөнөтү 1 декабрдан баштап 2017 жыл. Президенттердин ичинен бул президентибиз 5-чи президент болуп эсептелет. Жана жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу органы. Мамлекеттин ыйык белгилери
туу, кийим жана герб болуп эсептелет. Мамлекеттик туу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Мамлекеттик кийимибиз 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Мамлекеттик гербибиз 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Авторлорун жана сөздөрүн өзүңөр карап жазып коесуңар. Акыркы подтемабыз расмий тилдери жана улуттук валюта. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили болуп саналат. Бул жөнүндө мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда жогорку кеңеште кабыл алынган. Ал эми расмий тилибиз орус тили болуп эсептелет, 2001 жылы бекитилген. Улуттук валютабыз сом. Улуттук валюта жүгүртүүгө 1993 жылы 10 майда киргизилген. Ушуну менен бүгүнкү онлайн сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Сабакка катышканыңар үчүн рахмат. Кимде кандай суроолор болгон болсо, кайрылсаңар болот. Калган кеңирираак маалыматтарды өзүңөр карап, издеп таап окуп коесуңар.